Алейкум достор, Түштүк Кореядан барастарга салам. Достор, бүгүн сиздерге бир портерди тартып көргөзөбүз. Араб туугандар айдайт экен. Кышында жана жол тайгак болуп, ушинтип кырсыктап калыптыр. Азыр буну сатпайсыңбы деп жөн кызыгып сурап көрдүм. Кызыгып сурап көрсөм, жок, сатпайм дейт. Кореядан азыр дизель чыкпай калды. Жаңы алайын десем, дизель жок. Газ болсо, электромобиль болсо, жана күчү жок, жумушум жүрбөй калат. Муну өзүм жасайм деп азыр жасаганы даярдап атыптыр. Жаман асты жактан Старекс бар болчу дейт. Старексти барып сүзүптүр. Ошентип кырсыктап калыптыр. Типтроник экен. Машинабыз 2025 ай дейт. Голд эмес, голдко чейинки комплектация окшойт, достор. Ошентип кырсыктап калыптыр. Жаман болуптур. Бул жакта фараларын сынганы, дуга, ошондо бүт немелери жатат. Эшик, сампер болуп, ошентип кырсыктап калыптыр. Абайлаңыздар. Анан эмне себептен портерлер кымбат, анан тартпай атасыңар, бизге таап бербей атасыңар, же болбосо кымбаттатып бердиңер деп жазат мекендештер ар кандай. 2024-төн баштап дизель жок, достор, портерде дизель жок. Ошол себептен корейлер өздөрү дагы эски машиналарын сатпай атат, же болбосо сатып ийген болсо өздөрү алып айдап атат. Анан бизге окшогондор алып атат. Башка мамлекеттерге, Тажикстан, бүт араб бүт бардыгы алып атат. Ошол себептен портерлер кымбаттап кетти. Мисалы, азыр ушуну дагы өзүм айдайм дейт, жасап туруп сатпайм дейт да. Эми ошондо өзүңүздөр элестетип кое бериңиздер да. Ушундай. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Кырсыктан алыс болуңуздар. Баарыбыз кырсыктан алыс болайлы. Салам алейкум.